Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ушул жылдын 28-ноябрында болуп өткөн шайлоо боюнча биз Бишкек шаарында элден сурамжылоо иштерин жүргүздүк элек. Ошону сиздерге көрсөтүп койсок. Мына той да болду, тойдун эртеси да болду дегендей, шайлоо да болду, шайлоонун эртеси да болду. Шайлоону кайталап өткөрүшүнүн кереги барбы жокпу? Жыгылган күрөшкө тойбойт деп кайра ошол утулуп калган партиялар кайра шайлоо өткөрүү талабы менен чыгып атышат. Мен бул маселени туура эмес деп ойлойм. Себеби азыр өзүбүз Кыргызстан кризиске батып турган мезгилде кайра шайлоо өткөрүш үчүн анчалык акчаны коротуштун кажети жок. Кыскасы, кайра шайлоо өткөрүүгө каршымын. Карамандай каршымын. Ошол шайлоого кеткен акчаны жок дегенде Кыргызстандын бир керектүү нерсесине жаргытып алсак, ошол биз үчүн пайда. Мындай таза шайлоо болгон жок болуш керек. Көпчүлүк элдин баары эле ыраазы таза шайлоо өттү деп айтышып атат. Анан баягы ичи күйгөн парламентке өтпөй калгандар ичкүйлүк менен айтат да. Эми негизи бир аз эмелер деле бар да, таарынып аткандар деле бар. Нереальный деп. Ар бир адамдын өзүнүн чындыгы бар да. Бирок биздин оюбузча болду окшойт дейм. Бир аз мурдагыдай 100% эме азыр айтып аткандай 100% таза болбосо деле бир 70% болду окшойт деп ойлоп атам. Ошонусу деле жетип го. Значит, кайра шайлоону өткөрүшүн кереги жок? Жок, кереги жок. Талаш тартышып дагы кийинкиде дагы эле ушинтип дагы чыга берет да. Эмне үчүн калсын? Эмне үчүн повторно өткөрүшүн кереги жок? Жакшы эле өттү го дейм. Мындай шайлоо болгон эмес, Болгон эмес, жакшы эле. Таза өттү, Таза эле. Мен наблюдатель болуп отурдум. Лично өзүм карап отурдум. Эртеден кечке чейин. Бир да киши түртүшкөн жок, тартышкан жок. Честно, даже эч кимди кандай кылам деп сураган жок. Өздөрү билип, өздөрү калгансага тейтти. Бул жерден спор кыла албайм, себеп дегенде элдер честно салды. Бул шайлоону тааныш керек. Асман өзүнчө, жер өзүнчө. Азыркы президент просто асман десек болот. Бул кишинин чечимдеринин баары туура жана ачык болуп жатпайбы? Ошон үчүн буга каршы сөз айта албайбыз. Рахмат, бул кишини колдош керек. Быйылкы ушул 2021-жылкы ушу шайланган шайлоону мен мурунку шайлоолордон өтө өзгөчө деп эсептейм да. Анткени себеби мурда шайлоодо көбүнчө эле жанагындай кылып маршрутка салып алып, элдерди тизмекте алып барып, ар кандай бир нерселер жасалчу эле да негизичи. Бул шайлоодо мен биринчиден рахматымды айтам ушу биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке. Бул киши келгенден бери көзгөй Кудайга шүгүр мындай тартип боло баштады. Эмнеге дегенде мына бул киши ушундай айтып атат. Элдер тынчтык жолу менен өтсүн шайлоо, өз каалоолору менен салсын, өз каалоолору менен барсын шайлоого, эч качан мындай эме кылбасын деген. Чындыгында бул шайлоодо өтө таза шайлоо болду да. Рахмат, ошо элдерибиз өз каалоосу менен барып шайлап берди. Кыргыздан оңолуу алып жолунда деп турабыз, ошон үчүн шайлоо жакшы эле өттү деп ишенсек болот деп ойлойм. Эми кээ бир жеңилген партиялар бар, ар кандай болуп эле эми баягы адамбыз да. Бирөөбүз жеңилгибиз келбейт, бирөөбүз жеңилибизди тааныгыбыз келбейт дегендей. Бирок жалпы жонунан бул Кыргызстандын оңолушуна жакшы эле жол ачылып атат деп ойлойбуз. Мурдагыдай маршрутка менен алып келип, алып кетип, андай болгон жок дейм да. Таза эле өттү менимче. Акча таратылган жок. Таза өттү шайлоо. Жакшы болду, таза. Мен өзүм байкоочу болдум. Абдан таза жана так өттү. Бардыгы активдүү жана эми элибиз негедир кандай десек, активдүү катышып бербеди, бирок шайлоо таза өттү. Аз болсо да саз болду. Алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Десеңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Аты жөнүңүз кандай? Эшболот. Биринчи группа инвалид Октябрь событиядан. Былтыркы Октябрь событиядан. Мына эле шайлоо боюнча мен сизден сурайын дедим эле. Шайлоонун өтүшү боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Шайлоо, сиздин голосуңуз знакомый болот, сиздин атыңыз ким? Менин атым Калыбек Жапаров. Кандайсыз? Десеңиз жакшыбы? Кандайсыз? Жакшы. Жакшы, рахмат.
шайлоо аябай сонун абдан таза өттү шайлоо. Аябай жакшы. Мындай шайлоо кээ бир чырдап отаттар, чырдагандар кете берсин. Эмне кереги бар бизге чыр чатактын аябай сонун өттү. Мындай ушундан тез ранчыда күчкө кирип иштесиндей шайлоолор. Анан мен ушул моменттен пайдаланып, урматтуу Садыр Нуркожоевич, туулган күнүңүз 53 жашка толупсуз. Өдө Кыргызстан алыс болуңуз. Мен Урулдаева Салтанат Айткуловна. Как раз ушул шайлоодо өзүмдүн кандидаттыгымды койгом. Как кандидат катары айтайын деген оюм, негизи Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдышевич болгон аракетин жумшап, таза шайлоо өтүүгө аракетин жасады. Действительно мындай болгон эмес, чынын айткандачы баардык жактан тапшырмалар берилди. Бирок эмелер бар, кемчиликтер бар. Кээ бир жерлерден кемчиликтер болуп жатты. Аны жашырбаш керек да негизи. Анан кийин бирок чынына келгенде ушул Кудайдын буйругу экен, азыркы депутаттарыбызга мүмкүнчүлүк берилди. Анын ичинде мурда оппозиция болуп кыйкырып, саясатына, Садыр Нуркожоевичтин саясатына каршы болуп жүргөндөр дагы депутаттыкка келди. Бул деген шайлоонун таза өткөнүн деле мындай жагынан неме кылып кетет да. Ошол адамдар эгерде чындыгында бийлик тараптан бир колдонуулар боло турган болсо, ал адамдар өтпөйт болчу. Раз ошо оппозицияда жүргөн адамдар өтүп аткандан кийин мен шайлоону таза деп тааныйм. Анан ошол адамдарга мүмкүнчүлүк бериш керек, иштешсин. Баягы мындай жүргөндө депутат болбой, элибиздин көйгөйүн чечүүнүн максатында жүргөндө кыйкырынып, ар кайсын айта беришет. Именно ошол нерсени өздөрүнүн баштарынан жүрөгү менен сезип өткөзүп атканда, мүмкүн ойлору өзгөрүлүп, Садыр Нуркожоевичтин саясатына каршы чыкпай, колдоолорун көрсөтүп, бутуна бут, колуна кол болуп, мамлекетибиздин өнүгүшүнө бирге салым кошуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бул шайлоону мен тааныйм. Кайра шайлоо өтүшүнө каршымын. Анткени биздин мамлекетибиздин бюджети зыянга учуруп атат. Андай нерсенин кереги жок. Экинчиден, элибиз азыр уже шайлоодон тажады. Чынын айтсам, как кандидат катары мен деле тажадым. Мисалы үчүн мен өзүм лично кийин шайлоо болсо барбайм. Ошон үчүн 5 жыл тез эле өтөт. Берелик убакыт. Иштешсин, ар бир нерсенин өзүнүн убакыты болот. Убакыт бериш керек. Анан жөн эле кыйкырынып жок бул кетсин, анан иштеп эле койсун, колунан эчтеке келбейт деген болбойт. Кудай Таалам баарыбызды бирдей кылып жараткан, ар бирибиз өзүбүздүн статуска жараша өзгөргөнбүз да. И ошол нерсени мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин ошолор дагы өзгөрүп, өздөрүнүн кызматын элине кылсын, мүмкүнчүлүк бериш керек. Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна, Элет көйгөй коомдук бирикменин төрайымы жана негиздешүүсү болом. Ушул шайлоо боюнча өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Эми мен бул шайлоо боюнча өзүмдүн көз карашым мындай да. 30 жылдан бери 21 жолу шайлоо өтүптүр да. Анан ушул 5-6 президент, 6-чы президент Садыр Нуркожоевич болуп атат. Анан мен ойлойм, башкалардан өзгөчө болду. Эмне себептен? Анткени тартиптери, системасы да башкача болду депчи. Азыркы күндө мисалы үчүн жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, кээ бир саясатчылар эми өздөрүнө деле суроо берсе болмок да, 30 жылдан бери эмне кылдык депчи. Кыргызстан үчүн эмне, кандай мындай пайдалуу нерсени алып келдик депчи. Жөн эле атыраңдап эле ошо 21 шайлоону өткөрүп коюп, кандайдыр бир мындай мамлекетке бир пайдасы келтирбей эле депутат болом дегендерге бир кандайдыр бөгөт пайда болду окшойт, бөгөт коюлду депчи. Мыйзамдын негизинде болду. Мен мисалы үчүн албетте бул шайлоону тааныйм. Анткени деген бул шайлоонун жыйынтыгы ошол жана асуу боюнча проблема болуп калды окшойт. Эми асуу болгондо да күнү дагы мындай ручной подсчет деген бар да. Бюллетендерди колго санап чыкса болот. Колго санап чыкканда албетте ошол саясий партиялардын дагы жана ошондой эле бир мандаттуу депутаттарга талапкерлердин дагы өздөрүнүн өкүлдөрү ал жерде албетте катышышты. Катышканда өздөрү көрдү, өздөрү салынашты. Анан жанагындай бир популизммен заниматься этип, кандайдыр бир нерселерди, оюндарды алып чыгып аткандарга мен айтат элем да, Кыргызстанды мындай айтканда ордуна эле коюп койгулачы, оюндардын башын ойноп отуруп 30 жылда эчтеке бир жыйынтыкка келген жокпуз. Азыркы учурда ушул коомчулук, мен ойлойм, президенттин реформасы коомчулук менен бирге болуш керек. Албетте мурунку сасыган саясатчыларды кошпой туруп, азыркы келген депутаттарга мен ийгилик каалайт элем. Элдин элегинен өтпөй калган чимкириктер өздөрүнүн кадыр баркы жоктугунан шайлоого шылтоо кылышып, ызычы чыгарып жатышат. Айдаганың бешечке, ышкырың ташарат дегенде өздөрүнүн шайлоодо алган добуштары 150-200 адамды түзгөн чимкириктер митинг уюштурушуп чакырууда. Эсиңерге келелечи.
мейли силердин 150-200 колдоочуңар бар экен. А бирок силерди көрөйүн деген ниети жок. 6 миллион элдин көңүлүн кантесиңер? Эл өз тандоосун кылды, өздөрү каалагандарын шайлады. Президентибиз тарабынан колдоого алынган партияны жана анын ичиндеги талапкерди шайлоодо, башкача айтканда, преференциалдык шайлоо ыкмасы акыркы 30 жылда болуп көрбөгөндөй таза жана ачык өттү. Шайлоонун жыйынтыгы силерге жакпаса, бети кышык күзгүнү күнөөлөйт болуп, ар кимди күнөөлөй бербегилечи. Андан көрө эсиңерге келип, этегиңерди жыйгыла. Мындан ары эл тагдырын эл ойлогон, элдин ишенимине ээ болгон, эл үчүн иштей турган адамдар гана чечет.